Нургүл карындашыбызга мына үйдүн ключүн берип атабыз, мына 4 түштүк. Ошол менен карындашым мынакей. Жакшы үйлөрдөн болсун, ак жолтой. Мына сизге Тойлор болсун. кызыл китеби. Барлыгынан Алла разы болсун. Ак жолтой үйлөрдөн болсун. Береңиz алдыгын мен ырым болуп алып алайчы. Дагы бериңерге. Ламулла сиз чын. О, Жамалбек немелер чакырдыңыз? Ошо балдарды. Аксакалдар чакырдыңыз. Кандай Фаркатты айтып койчу аны. Анне Фаркат. Оби вожраттан беримди Аллахым. Ошол улуу Рамазан айында Кадыр түндүн астында, балдардын бактылуу күнүнүн астында ушул Нургул карындашыбызга тартууланган бардык кайрымдуу иштерди өзүң кабыл кылгының, бардыгыбыздын ыхласыбызды кабыл кылгының, ушул жерде күбө болуп тургандарга, салым кошкондорго өзүң ыраазы болуп, эки дүйнө бактылуу кылгын, ар кандай жаман нерселерден, кырсык, оору, байлерден сактагын, ырыскы дөөлөт, узун өмүр, бакыт талай, иман, ден соолук бергин. Жараткан Аллахым ушул үйдү ак өргөлүү кылгын. Ар дайым балдардын күлкүсү жаңырып, ар дайым ушул үйдө бактылуу кишилер жашап, ушул дайым бактылуу болушун. Амин. Allah razı olsun. Буга чейин социалдык түйүндөрдө кеңири тараган 5 баласын таштанды чогултуп баккан Нургүл Бекиевалардын үйүндө бүгүн чоң майрам. Анткени шаар четинде жайгашкан Токбай айылында кайрымдуу көмөгүн аябаган адамдар келип, 4 бөлмөлүү үй тургузуп берип, мына ошол ак өргө менен таанышканы келдик. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы үйгө көчүп келе алып, аябай сүйүнүп атабыз. Кубангандан эмне дешимди билбей атам. Советбек байкеге терең ыраазычылык билдирем. Бизди ушинтип үйгө көчүрүп келген үчүн. Бүгүн үйгө келгенден кийин апама жардамдашты. Эже келген болчу эже үйгө жардамдашты. Кече күн сонун болду. Үйүм да жакты өзүмө. Мен Сайпиев Юсуп Азалидинович, көмөктөш бол коомдук кайрымдуу фондунун жетекчиси болом. 5 соток жер берип атабыз. Токбай айылы, Чүй областы. Анан ошол Нургүлдүн өзүнүн атына каттап 5 соток жерди бөлгөнбүз. Нургүл карындашыбызды издеп, мына шаардык таштоочу жайдан үйүн издеп барып көрүп, анан ошол жерден сүйлөшүп, бир жардам берип коеюн деген ой менен баргам. Продукта, кийим-кече, бир аз тыйын берип коеюн деп. Тиги карындашыбыз менен сүйлөшкөндөн кийин, чейдей балдарын көргөндөн кийин ушундай ой келди. Жүрөгүм чыдаган жок, ошол мени басып кеткенге болбой калды да. Ал ошондон сразу эле көмөктөш бол фондунун жетекчиси Сайпиев Юсуп агабыз мага байланышка чыгып, бизде жер бар, Сокулук районунда, Токбай айылында келип көрсөңүздөр болот дегенден биз Нургүлдү алып, ушу Канышай Мамыркулова, Юсуп Сайпиев болуп келип, ушул жерди, биз турган жерди көрүп, анан жактырып, ушул жерде үй сала турган болуп баштадык. 1-июнь күнгө аракет кылганбыз балдарды коргоо күнүнө. Ошол менен строитель балдарыбыз күнү түнү каттуу аракет кылды. Өзүмдүн инилерим, Болот, Мирбек, Нурбек деген балдар, бир турган балдар. Ушулар аракетин кылып, күнү түнү аракет менен 1-июнга Кудайым буйруса, жакшы күнгө бүтүп калды да. Нургүл карындашыбыздын үй бүлөсүнө жардам берип, ошону үй салып берип, азыр бир туганга туалет салып беришпейт чындыгындачы. Ушундай бир баягы дүйнө параздык заманда жашап калдык. Мындай советтей жигиттерди биз оң колум болсо ошондой эле адамдарды билем. Бирок ошого карабай совет бүгүн жасап аткан, сен артында турган жигиттер менен кошо ушул ишти жасап атканы ушу биздин кыргыздын жигиттерине, кыргыздын мырзаларына үлгү болсун. Бүгүнкү ак өргөнүн ачылыш аземине 5 соток атайы жер тилкени бөлүп берген Юсуп Сайпиев жана ошондой эле ушул үйдү баштан аяк тургузган Советбек Рустамбек уулулар келип катышып, биздин каарманга ачкыч жана ошондой эле үйдүн документин тапшырып, ийгиликтерди каалап, жакшы каалоо тилектерин айтып өтүштү.